президенттин саясаты эң туура болуп атат. Эл кечиримдүү болушубуз керек. Бул кечиримдүүлүк Аллада дагы бар. Кечирем деген. Ар бир кыргызстандык бириккиле, өлкөнүн ар бир атуулун бир муштумга биригүүгө чакырган президент Садыр Жапаров 2 күн мурун коомчулукту таң калтырды. Тагыраагы ал мурдагы президенттердин башын бириктирип, бир дасторкондо кыргыз наркын жасаганын белгиледи. Жапаров бул кадам менен кыргыз элин бөлүнбөй, бир муштумга бириктирүү максаты экенин айткан. Бул демилгени өлкөнүн мурдагы башчылары да колдогону айтылат. Калдайган кыргыз калкы жетиге бөлүнүп турган учур тилекке каршы. Бирок баарыбыз үчүн ыйык Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлой турган болсок, биз Акаевче, Бакиевче, Атамбаевче, Отунбаевачы, Жээнбековче, Дакансачы жана башкачылар дегенди жоюп, баарынын башын бириктирүү менен жамы кыргыз журтунун эртеңки келечегин ойлогонубуз туура. Боюбузга сиңип бараткан мындай арсыз сапаттарды ары калчап, бери калчап олтуруп, ошол башында эл шайлаган, аягы кейиштүү бүткөн президенттердин башын бириктирсем, балким бир муштумга түйүлгөн ынтымактуу журт болот белек деген ой көптөн бери көкүрөгүмдү эзип келет эле. Кыргыз наркын жасап, алдыларына аш тарттым. Уюм мүйүз тарта олтура улут келечек үчүн мурдагы журт башчылары өткөндөрүн сууга салышып, бир муштумга биригүү демилгемди колдоп беришти. Жолугушуу нейтралдуу жерде өткөн. Ага Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков катышкан. Анда биринин артынан бири келген мурдагы өлкө башчылары ачуу кептерди айтып, көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүп, кетирген кемчилдиктерин моюндарына алышкан. Эң башкысы, алар бири-бирин кечире билишти деп айтылат өлкө башчынын сөзүндө. Бул Садыр Жапаровдун көптөн бери ойлонуп жүргөн максаты болгон. Албетте, биринин артынан бири келген мурдакы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты. Көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүштү. Кетирген кемчиликтерин моюндарына алышты. Эң башкысы, алар бири-бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой кыялым ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтары, жалпы 7 дуан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап, бир дем менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртүп эле. Ооба, жалпы элибиздин көзү менен караганда алардын ар биринин жүргүзгөн саясатында алешемдиктер кетип, артык кайгылуу окуялар менен коштолуп, кан төгүүлөр да болуп кетти. Ошентип канчалаган кырчындай болгон кыргыз жаштарынан, уулдарыбыздан айрылдык. Алардын жакындары менен туугандарынын нааразычылыктарын сезип турам. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык журт. Ата бабалар наркына да карасак, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Мусулманчылык жосуна да карасак, кечире билүү жана кечиримдүү болуу улуу салт экенин көрөбүз. Кечиримдүү бололу, сабыр күтүп алга сапарыбызды улайлы. Эгемендигибизди, көз карандысыздыгыбызды бекемдейле. Өнүгүүгө бардык мүмкүнчүлүгү болгон Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү десек, өткөн кеткен кектерди, нааразы кептерди, таарыныч кусаматтардын баарын сууга салалы. Ар бир кыргызстандык бириккиле, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, алдыга карай бет алалы. 5-10 жылдык жеке кызыкчылыктарыбызды ойлобостон, Кыргызстандын түбөлүк кызыкчылыгын ойлонолу. Өлкө башчынын бул кадамы жалпы коомчулук үчүн күтүүсүз жаңылык болду. Мурдагы башчыларды чогултуп, ынтымакка чакырган демилгени кыргыз журтчулугу да колдоого алууда. Бирок тилекке каршы коомчулукта жана социалдык түйүндөрдө мурдагы президенттердин, учурдагы бийликтин жана башкалардын тарапкерлеринин ортосунда талаш тартыш да уланууда. Кечиргенди Аллахым кечирет. Кечиримдүү болуш керек. Кимге болсо кечиримдүү болуш керек. Бирок Садыр Жапаровдун кылган немеси эң туура, адамгерчиликтүү, мыйзамга дагы, Аллахымга дагы жага турганым. Чубак ажынын бир немеси бар. Качан кечиримдүү болсо, ошондо элден ынтымак болот. Биримдиген болот. Дубайда өткөн жогорудагы жолугушуу боюнча Аскар Акаев да комментарий берген. Анда Акаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана анын командасы шайлангандан бери өткөн 2 жылдын ичинде мамлекеттик жана коомдук турмуштун бардык тармактарында өлкөнүн ички жана тышкы саясатында көрүнүктүү ийгиликтерге жетишкенин белгилеген. Ал эми мурунку өлкө башчыларын бириктирген кадамы менен Садыр Жапаров болуп көрбөгөндөй тарыхый кадамга барганын айткан. Өзү да бул демилгени колдоп, Кыргызстан
Кыргызстандын келечеги үчүн башка кесиптештерин да биригүүгө чакырган. Муну менен Садыр Жапаров балким өзүнүн мурункуларга болгон нааразычылыгын жоюу менен өзүнүн саясий даанышмандыгын, адамдык берешендигин көрсөттү. Эл арасындагы биримдикти, ынтымакты бекемдөө өлкө президенттин түздөн-түз жана негизги конституция милдети. Бул милдетти иш жүзүндө толук ишке ашыра баштагандыгы кубандырат. Жеке мен бул демилгени колдоп, кесиптештеримди Кыргызстандын бакубат келечеги үчүн, кыргыз коомундагы стабилдүүлүктү бекемдөө үчүн макул болууга жана колдоого чакырам. Жолугушуудан кийинки пикирин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да жазган. Алда президент Садыр Жапаровдун жакшы ниетин баалай турганын билдирген. Бирок жолугушуунун аягында эч ким менен коштошпой чыгып кеткенин айткан. Албетте Атамбаевдин бул кадамын туура көрбөгөн жарандар бар. Мен дагы өлкөнүн тынчтыгын жана биримдигин колдойм. Президент Жапаровдун жакшы ниетин баалайм. Бирок жолугушуунун аягында эч ким менен коштошпой чыгып кетишиме туура келди. Биздин өлкөдө биримдик, тынчтыкты орнотуу жана Бакиевтерди кайтаруу бул экөөндө эки айырмачылык бар. Өтө көп кан төгүлгөн, өтө көп нерсе унутулбайт жана унутулбашы керек. Күнөөлүүлөр жооп бериши керек. Биринчи маркумдун жакындары кечириши зарыл. Мен президент Садыр Жапаров мени укту жана туура чечим кабыл алат деп үмүт кылам. Кечээ Алмазбек Атамбаевдин кылганына мен түшүнбөдүм, себеби аны кечирип атышат го. Ал эмнесине кечирбейт? Кечириш керек эле, кечиримдүү болуш керек эле. Суунун акылына жараша иш кылыш керек эле, ынтымакчылык болуш керек эле. Ал калган туура эмес деп ойлойм. Ал ушунча президенттер бириккенден кийин ал деле биригиш керек эле да. Өзүнүн кылган эмеси үчүн кичине немесине өтөп чыкты. Бирок биригиш керек эле. Ошолорго кошулуш керек эле. Эми Атамбаевдин немесин билебиз го биз. Мурда деле да рюмкаларына чейин өзүн неме кылган киши болгон. Эми тынч жашаймын, эч кандай саясатка кирбеймин деген сөз берүү менен чыкты эле. Анан эми дагы билбейм. Мен Атамбаевдин немесин колдобойм. Садыр Жапаровду колдоймун. Ынтымакчылыкка келген бул жакшы да. Ал ортодо президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев акыркы окуяларга жана коомчулуктагы ар кандай талкууларга байланыштуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, айрым тактоолорду киргизди. Анын айтуусуна караганда, президент Садыр Жапаров өз кайрылуусунда мурунку президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, кастыгы же милдеттенмеси жок экенин так айтты. Ал өз сөзүндө өлкөнүн бардык жетекчилеринин кемчиликтери бар, эл аларды жакшы билерин айтып, аны менен бирге алардын жакшы жактарын эстен чыгарбоого чакырган. Өлкөнүн бардык жетекчилеринин кемчиликтери бар, эл аларды жакшы билет. Ошону менен бирге жакшы жактарын да эстен чыгарбайлы. Эгер Алмазбек Атамбаев тууралуу айта турган болсок, биз ал башкарган убакытта позитивдүү учурлардагы болгонун унутпашыбыз керек. Тилекке каршы учурда коомчулук арасында жана социалдык түйүндөрдө мурдагы президенттердин, учурдагы бийликтин жана башкалардын тарапкерлердин ортосунда талаш тартыш уланууда. Буга байланыштуу бардык тараптарды өз күчү менен энергиясын өз ара мамиле териштирүүгө эмес, мекенибиздин бакубаттуулугу үчүн жаратмандыкка багыттоого чакыргым келет. Президент Жапаров Исхак Разаковдун убагынан бери келе жаткан өлкөнүн бардык кийинки жетекчилери жаман нерселердин баарынын өзүнө мурункуларга жабыштырган адатты бузуп салгысы келет. Бул президенттердин жолугушуусунун негизги максаты болгон жана анын мындан башка жашыруун мааниси жок. Кошумчалай кетсек, Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөнү 6-чы президент башкарууда. Азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаровдон мурда Кыргызстанды Аскар Акаев 1991-жылдан 2005-жылга чейин, Курманбек Бакиев 2005-тен 2010-жылга чейин, Роза Отунбаева 2010-жылдан 2011-жылга чейин, Алмазбек Атамбаев 2011-ден 2017-жылга чейин, ал эми Сооронбай Жээнбеков 2017-жылдан 2020-жылга чейин жетектеген. Бүбүсара Орозалиева, 7-канал.